Райхан ТСЖнын төрайымы менен мен сүйлөштүм. Ал өзүнүн сөзүндө айтты мага 24 KG маалымат порталына мен жазгам, интервью берген деп. Бирок ал жерде мурунку президент Алмаз Атамбаевдин аты жөнүндө дагы кызматы жөнүндө дагы сөз болгон эмес дейт. Мен жана лагерге чакырылган балдар боюнча эле сөз кылгам дейт. Бул эмне лагерь? Бул лагерь биздин мэриядан телефонограмма келген. Ал боюнча ошо элди МТУларга ошол тапшырма келген болчу. 16дан 24 жашкагы балдарды биримдик оондун долбоору менен лагерге чакырабыз. Ошол лагерге ошол бизге балдарды караштырып бергиле деп. МТУнун начальниги ошол ТСЖлардын төрайымдарына, төрагаларына бул маалыматты тараткан. Бирок андай кандидаттар жок болгондуктан МТУнун башчысы кайра жооп берген болчу. Андай балдар жок экен деп. Ошо менен бул кат жазылган болчу. Эмне үчүн жанагындай жазылып жиберди? Бизге бул табышмак болуп турат да.